Салам достор. Бүгүнкү тема ар бир айымга керектүү тема. Эмне үчүн терибиз кургайт жана тез картаят? Көбүнчө айымдардын териси жаш кезекте дагы аралаш же майлуу болсо деле убакыт өткөн сайын 35тен өткөн сайын тактап айтканда кургап баштайт. Кээ бир айымдар майлуу терисин деле мен терим кургак дей берет. Анткени тери нымдуу эмес. Көпчүлүк айымдар нымдуулук менен кургактыкты алмаштырып алат. Бүгүн биз нымдуулук жөнүндө сүйлөшөбүз. Негизи Кыргызстан аймагындагы айымдардын териси тез эле картайып кетет. Мисалы, Орусиядан келген кардарларыбыздын териси жылмакай, нымдуу болуп көрүнөт. А Кыргызстанда көпкө жашап калган айымдардыкы териси тез эле кургап, картайып, так басып, майда бырыш басып кетет. Эмне үчүн? Келгиле ошонун себептерин аныктайлы жана ошону кантип алдына алабыз, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Негизи эле картаюу бизде эрте башталат. Мисалы, жаш кыздардын териси бизге көзгө көрүнбөгөнү менен, билинбегени менен картайып баштайт. Биз аны билбейбиз, жүрө беребиз. Бирок микроскоп менен ошо теринин кичинекей бөлүгүн кесип алып карасак, ичинде активдүү картаюу процесси жүрүп жаткан болот. 20, 21, 23, 26 жаштан баштап тери тез картайып баштайт. Эмне үчүн? Биринчи себеп климат. Ооба, биздин климат тоолуу аймак. Кургак жана нымдуу эмес. Сырттагы абадагы нымдуулук жетишпейт. Ошол себептен тери нымды эч жерден ала албайт. Кээ бир айымдар, көпчүлүк айымдар косметиканы дагы туура колдонгонду билбейт жана туура тамактанбайт. Ошон үчүн кургак климаттагы тери нымдуу климаттагы териге караганда тез кургайт жана тез картаят. Экинчи себеп күн. Биздин күн өтө активдүү жана териге өтө таасири зыян. Тери эмне үчүн картаят деп ушул теманы казсак, биринчиден эң негизги себеп бул күн. Күнгө көп чыккан айымдардын терисинде эркин радикалдар деген зыяндуу заттар пайда болот. Ошол заттар биздин клеткаларды өлтүрүп, тез бузуп, жок кылат. Анан териде көп бузуктуу клеткалар пайда болгондон кийин тери өзүнүн функциясын аткарбай, сыртынан жылмакай болбой, тунук болбой, бозоруп, карарып, так басып баштайт. Дагы бир себеп биздин тамактануу. Кыргыздардын тамактануусу кандай? Эт, камыр жана абдан аз жашылча жемиш. Же күнүгө ар бирөөңөр 3дөн 5 алмага чейин жейсиңерби? Же күнүгө 5 порция сабизден жасалган салат жейсиңерби? Албетте жок. Биз көбүнчө камыр тамакка басым жасайбыз. А териге болсо сөзсүз түрдө омега кычкылдар жана витаминдер керек. Болбосо теридеги өзүбүздүн гиалурон кычкылы, а гиалурон кычкылы теридеги нымдуулук, теринин суусу. Ошол гиалурон кычкылы тез эле чыгып, бууланып, жок болуп кетет. Омега кычкылын каяктан алабыз? Биринчи ирет балыктан алабыз. Балыктын майлуу түрлөрү, деңиз балыктарынан. Экинчиден жашылча жемиш жана жаңгактардан алабыз. Аны дагы кыргыздар өтө аз жейт, өтө аз колдонот. Дагы бир нерсе, өтө маанилүү чоң нерсе кам көрүү. Мисалы, ооба, климатты биз алмаштыра албайбыз. Ооба, күндү жок кыла албайбыз. Коргоно алабыз, бирок баары бир күн бар. Ультрафиолет добуштары бөлмөгө чейин кирип, биздин терибизге зыян келтирет. Тамактануу, ооба, тамактануу рационун өзгөртө алабыз, бирок бул өтө оор нерсе.
баарыбыз эле тойго барабыз, кечинде тамак жейбиз. Биздин салттуу тамактардан баш тартуу өтө кыйын. Ошон үчүн мен силерге айта турган сунушум, терини көпкө чейин нымдуу, жылмакай, бырышы жок, жаш бойдон алып жүрөм десеңер, бул туура кам көрүңүз. Туура кам көрүүдө эки факторго маани бериш керек. Косметиканын ичиндеги, косметиканы түзгөн ингредиенттерге жана кам көрүүнүн регулярдуу өтүшүнө. Мисалы, биздин доктор Сагынбаева косметикасы атайын Кыргызстан, Азия улутундагы айымдарга арналган. Эмне үчүн? Анткени мен дарыгер дерматокосметолог болуп көп жылдан бери айымдардын териси менен иштеп келатып, айымдардын көйгөйүн билем. Номер 1 көйгөй бул эпидермалдык барьер. Ошол барьер иштебегендиктен, биздин коргоо системабыз иштебегендиктен, теридеги суу, нымдуулук, гиалурон кычкылы бууланып жок болуп кетет. Биздин кремдерде ошол эпидермалдык барьерди толуктай турган атайын заттар бар. Алардын аттары церамиддер. Алар тоникте да бар, алар жуунучу каражатта да бар, маскаларда жана бүт кремдерде бар. Ошондо церамиддер силердин эпидермалдык коргонуу системаңызды толуктайт дагы, гиалурон кычкылын буулангандан учуп кетишүүдөн сактайт. Жана теридеги ошо гиалурон кычкылын иштетип чыккан клеткаларга иштегиле, гиалурон кычкылын көп чыгаргыла деп приказ буйрутма берип, гиалурон кычкылын териде көбөйтөт. Демек, теринин нымдуулугун көбөйтөт. Демек, тери жаңы үзүлгөн алмадай чымыр болуп калышына жардам берет. Экинчиден, бул регулярдуу кам көрүү деп айттым. Регулярдуу кам көрүү бул кандай? Бул дайыма кремдерди колдонуу жана туура жуунуу, терини кийинтүү, терини чечинтүү жана терини азыктандыруу. Биздин косметикада бул үчүн бүт каражаттар бар. Азыркы учурда 14 препараттан турган линейка бар. Жуунучу каражат, жуунучу система бар, терини азыктандыруучу система жана терини коргоочу система бар. Урматтуу айымдар, тери боюнча, кам көрүү боюнча, биздин косметика боюнча суроолор болсо, комментарийге жаза кеткиле, видеону бөлүшкүлө, лайк койгула, мен сиздер үчүн дагы көп пайдалуу маалыматты бергенге аракет кылам.